Ташты сыгып, тарыхты төккүм келет. Тилегимди туу тутуп өткүм келет. Кыргыз болуп дүйнөгө жаралган соң, кыргыз болуп дүйнөдөн өткүм келет. Бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү. ЮНЕСКО эл аралык уюмунун генералдык конференциясы 1999 жылы бул күндү эне тилдин эл аралык майрамы күнү деп белгилеген. Бул датанын майрам катары белгиленип калышынын себеби 1952 жылы 21 февралда Бангладештин борборуна студенттер эне тилинин мамлекеттик тил болушун талап кылып көтөрүлүшкө чыгып, полиция кызматкерлеринин колунан каза болушкан. ЮНЕСКО уюмунун иликтөөсүнө караганда, дүйнөдө 6500 тил колдонуп, алардын көпчүлүгү жоголуу чегине жеткен. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2008 жылды тилдердин эл аралык жылы деп жарыялаган. Эне тилим ыйык туткан сыймыгым, бабалардан жете келген сыйлыгым, тамчы суудай бапестелип сакталган, жүрөгүмдөн түнөк алган ыйыгым. Эне тилде ой жүгүртөм сүйлөймүн, канат созо аяламга күйлөймүн. Аалам менен алакалар түзүлүп, эне тилди энекемдей сүйөмүн. Суусаганда тамчы сымал тамчылайт, чаңкооңду да суусун сымал кандырат. Чарчаганда эргүү берет эс менен, жыргалданда аман демин алдырат. Эне тилди мен ардактап туу тутуп, тилим менен келе жатам мен утуп. Жоолашканда сүр беремин дайыма, эне тилди өз үйүмдө кут күтүп. Эне тилди энекемдей коргоймун, энекемдей эртеңкимди ойлоймун. Ыйык туткан эне тилди ардактап, душмандардай асы сөзүм болбоймун. Эне тилим кубат берүүчү куралым, өзүң менен сыймыктанар убагым. Керек болсо берер элем жанымды, жан ордуна келет тилди сурагым.